Маяктан дагы бир башка бир компаниянын трагы чыгып атат. Биякта дагы бир трактын майын алмаштырып атат. Маяктан мекендештер карасаңыздар. Азыр Америкада мекендештердин трактары козугарындай эле көп атат. Семетей KG Inc деген трак келип майын алмаштырганы. Дагы башка жерлерин жасаганы кирип атат чапка. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Көптөгөн мекендештер чалып атат, шап иштеп атабы деп. Шап иштеп атат. Бүгүн эртең мененден баштап 3 ар кайсы трак компанияда иштеген жигиттер келип кетишти. Майларын алмаштырып атат, дөңгөлөктөрүн алмаштырып атат. Бүгүн 2 январда да иштейбиз, эртең 3 январда да иштейбиз. Ошон үчүн келе бериңиздер. Достор, азыр USPS жарылып атат. Биздин компанияда иштеген балдар бир жумада 40-45 миң гроз жасап коюп атат. Бизге жакында бир жигиттер кирген, абдан катуу иштеген жигиттер экен, достор. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейинчи. 426 деген трак менен чыгып кетишкен. Азыр жакындатып коеюн. 426 деген трак менен чыгышкан. Абдан катуу иштеген балдар экен. Азыр мен башынан баштап көрсөтөйүн. Биринчи жүктөрүн азыр мояктан карайбыз. 3 эле жүк алыптыр. 3 күндүн ичинде 3 жүк алыптыр. Так, ошондо деген 30 декабрда биринчи жүгүн алыптыр. $6500. Андан кийин чыгып кетиптир дагы Флоридага барыптыр, Миннесотадан. Флоридадан кайра жүк алышыптыр. Колорадоны көздөй. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн экинчи жүгүн. Мына могул жерде жазылып турат, числосу да турат. Флорида, Колорадо деп турат. 9,5 миңге жүк алыптыр. Үчүнчү акыркы жүгүн көрсөтөйүн. Ой, чыгып кетип калдым, 426. Акыркы жүгүн Колорадодан кайра Орегондо көздөй алыптыр. Бул жүктү деген $7500 алыптыр. Ошондо достор, 3 күндө мен таң калып атам, абдан катуу иштеген балдар экен да. Байке бизге бир трак бергиле, арендага деген 1700га арендага трак алышкан. Volvo 23 жылкы. 3 күндүн ичинде $23500 гроз жасап салыптыр. Ар жагында дагы 4 күн бар. 4 күн ичинде канча жасайт билбейм. Азыр көптөгөн жигиттерди карасак, гроздору бир жумада 40-45ке чейин чыгып кетип атат, достор. Ана мондай кылайынчы, одиночкадан сиздерге ачык эле көрсөтүп берейинчи. Аккаунтингге кирип азыр, достор. Аккаунтингге киребиз дагы. Азыр мояктан бир жигиттин стейтментин сиздерге көрсөтөйүн азыр. Өткөн жуманын стейтменти биринчи таап алайын. Бир жумада жаңгыз жигит канча гроз жасап салган. 19800 USPS'те иштеп жаңгыз эле жигитибиз жасап коюптур. Таза зарплатасы $16080 чыгыптыр, элестеткиле. Бир жумада таза пайда 16080 чыгыптыр. Азыр мен сиздерге ошол жигитибиздин атын айтпай эле коеюн. Мурдагы стейтментин көрсөтөйүн. Бул өткөн жуманын стейтменти. Достор, канча чыгыптыр айтайынбы? Жаңгыз иштеп $16850 гроз жасаптыр. Таза зарплатасы ошондо 13269 чыгыптыр. Элестеткиле. 2 жумада жаңгыз USPS'те иштеген жигитибиздин таза зарплатасы почти что 29 миң бирдеме чыгыптыр, элестеткиле. Кээ бир кишилердики 2 жумада гроздору 29 чыгабы? Бул болсо жаңгыз бир жигит иштеп, катуу иштеген жигит да. Биздин компанияда эң алдыңкылардын асты. Бизге жумушка киргенине где-то 3 ай болуп калды. 3 айда бир да жолу үйүнө келген эмес. Жакында үй бүлөм келтат деп, анан суранып алып үйүн көздөй кетти. Өткөн жумада 19 миң бирдеме, андан аркысы 16 миң бирдеме. Гроз жасаптыр, достор. 2 жуманын зарплатасын кошкондо 29 миң. Эгерде могу бизге жаң кирген жигиттер 426-ны айдагандар 3 күндө грозу 23500 атат, ар жакта 4 күн бар. Ошону айтып атабыз, достор. Азыр биздин компанияда иштеп аткан жигиттер грин карта менен келсеңиздер сонун, анткени USPS'ин жүктөрүн кенен аласыңар. Тимдерди чакырабыз. Бизде трактор көп. Жаңгыз Солого дагы, Тимге дагы трактор бар, арендага бар, 35%ка бар. Азырынча 10% кармап атабыз, достор. Келиңиздер, биздин командага кошулуңуздар. Мына, Кудай турат.
биздин компанияда асты 40-45 миң долларга чейин гроссторун жасап коюп атат. 40-45 миң дегенди билесиздерби? Ошонун жарымынан көбү зарплата болот да. Ошондой иштер. Күтөбүз. 917 544 42 54 келиңиздер. Шап иштеп атат. Шапка келип майыңыздарды 450дөн алмаштырып кеттиңиздер. Любой нерсе, мотор, коробка, деф, электричество, дөңгөлөк, сөңгөлөк баардыгын жасатабыз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор.